Бүгүнкү күндө эл аралык аялдар күнү көктөмдүн жана сулуулуктун майрамы болуп калды. Бирок 100 жылдай мурун бул майрамдын таптакыр башкача мааниси бар болчу. Аялдардын тең укуктуулугун, эркиндигин символдоштурган бул дата канчалык деңгээлде максатына жетти? Гүл, белек печкек менен ассоциациялашып бараткан бул датанын бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде кереги бар? Алыс кетпей өз өлкөбүздүн эле статистикасына көз чаптырсак, Кыргызстанда ар бир 4 аял сексуалдык зомбулукка кабылган. Ал эми жылына үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 10 миңден ашуун аялдын арызы милиция кызматкерлерине келип түшкөн. Демек, ушундай шартта 8 марттын чыныгы мааниси кандай болушу керек эле? Ошол күнү гүл берип, белек берип кое турган майрам эмес да. Анын мааниси башка. Бул жакта шан шөкөттү, жеке кызыкчылыкты ойлобой, мындай маанисине, тарыхка терең кайрылыш керек. Ал күндө аялдар, негизи 8 мартты аялдар өз укугун коргош үчүн, эркин болуш үчүн, адам катары эркин болуш үчүн, эркектер менен тең укуктуу болуш үчүн, ошол үчүн күрөшүп анан белгиленген күн да. 8 март десе эле эркек ашканага кирип, аял болсо гүл алып, белек алып, арзандатуулар менен соода кылып, андай мааниси андай эмес да. Негизи 8 марттын мааниси бул аялдын эркек менен тең укуктуулугу. Мындай жеке адам катары анын дагы ошол башка жыныстагы эмелер менен дагы мындай бирдей эме деңгээлде болушун эметилген күн да. Анан бири гүл берип коюп, бир өмүрүн белекке сурап, ал аял эме эмес да, оюнчук эмес, же болбосо сатып ала турган буюм эмес. Мындайча айтканда, биздин азыркы коомдогу түшүнүк боюнча 8 март күнү аял дагы, башка күндөрү аял да. Эч кандай мурда тарыхына деле карабайбыз биз. Тарыхы кандай келгени, кантип пайда болуп калган бул майрам. Бирок аябай жакшы бир майрам, жаз майрамы. Коомчулукта бул майрам тууралуу ар кандай кайчылаш пикирлер бар. Бүгүн аялдарга айтылган 8 мартта куттуктоолорго эсеп салсак, аларга аялдык бакытты, назиктикти, сулуулукту каалаган куттуктоолор абдан көп кездештирет. Бирок биз бул куттуктоолорубуз менен аялдарга жасаган мамилени мындай туруп коелу, аларга куттуктоолорубуздун өзү аларга канчалык деңгээлде дискриминацияларыбызды, аларды канчалык деңгээлде коомдо ордуну көрсөтө алат десек жаңылышпайбыз. Менимче аялдарга 8 мартта аялдык бакытты, назиктикти эмес, аларга тең укуктуу болууну, аларга өз кыялдарына жетүүлүүсүнү каалашыбыз керек. Тең укуктуулук бул аялдарга берилген жеңилдик эмес. Бул азыркы замандын адилеттүүлүктүн талабы болуш керек. Анткени качан гана ар бир адамдын, кыз, эркек, айырмасы жок, же болбосо менин, бул айырмасы жок. Бул качан гана ар бир адамдын потенциалы, мүмкүнчүлүгү ишке ашканда гана биздин коомубузда өнүгүү болот деп эсептейм. Анткени менин мүмкүнчүлүгүм, менин потенциалым, мен кыз болгон үчүн көмүскөдө катылып кетпеши керек деп ойлойм. Ошол боюнча эле азыркы учурда дагы 8 мартты күтөбүз, майрамдайбыз. Майрамдалышына мен каршы эмесмин. Бул жакшы майрам, жаздын келиши, аялдардын маанайынын көтөрүлүшү. Биз аялдар ошону күтүшөт, көпчүлүгүчү. Эмелер, кыздар күтөт. Ошол күнгө кыздарга мамиле кылып жакшынакай 8 мартта көңүл буруп, гүл тапшырып койсоңор, анча-мынча деле кичине момпозу берип койсоңор деле, кафеге чакырып дегендей көңүл ачып кичине баягы сый урмат болуп калат. Кымбаттуу айымдар, 8 март бул бизди теңдикке жеткире турган күн. Биз баарыбыз эркин коомдо зордук зомбулуксуз эркин жашоого укуктуубуз. Ал эми гүлдө бул күн эле эмес, ар бир күн алууга татыктуубуз.